Кошуу амалынын бир канча касиети бар. Топтоштуруу, орун алмаштыруу сыяктуу. Сумманы табуу үчүн мисалга жараша ошол касиеттердин бирөөсүн тандап алабыз. Бирок ар дайым оңой жол менен эсептегени аракет кылуу керек. Мисалы 53 менен 17нин суммасын таап көрөлү. Силер видеону токтотуп өз алдынча чыгарып көргүлө. А мен болсо мен үчүн оңой болгон ыкманы көрсөтөм. Ал кандай ыкма? Бул жерде мен 53 деген санды мен 50 кошуу 3 деп бөлүп жазып алам. Эмне үчүн? Анткени 50 кошуу 3 бул 53кө барабар. Бул амал менен 53түн мааниси бирдей. Азыр бир аз түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок бир аздан түшүнүп каласыңар. 17ни кошобуз. Негизи сумма, бул жердеги сумма кошулуучулардын, негизи кошулуучулар 50, 3 жана 17. Демек сумма кошулуучулардын кандай тартипте кошулуусуна көз каранды эмес. Бул деген сумма өзгөрбөйт. Мен кааласам 50 кошуу 3 деп кошуп, андан кийин 17ни кошуп алам. Же болбосо 3 кошуу 17 деп, андан кийин 50ни кошуп алам. Ушул жерде мен экинчи вариантты карап көрөйүн. Демек 50 кошуу 3 деп жазып алалы. 50 кошуу 3, эми ошого кошобуз 17ни. Бул жерде эгерде 50 кошуу 3 деген болсок, бул учурда биринчи 3 менен 17нин суммасын таап алабыз. Эмне үчүн? Анткени ал оңой. 3кө 17ни кошсок 20 болот. Бул жердин жообу 20 болот. Демек 50гө эле ошол 20ны кошуп коебуз. Бул жердеги 50гө кошуп коебуз. Бул деген 5 ондукка 2 ондук кошобуз. Ошондо канча ондук болот? Туура жалпы 7 ондук болот. 7 ондук деген бул 70. Келгиле дагы бир мисал чыгарып көрөлү. 41 кошуу 9 болсун. Кошуу 9. Бул жерде да ушул 41 деген санды биз бөлүп жазып алалы. Ал үчүн биз 41ди 40 кошуу 1 деп жазып алабыз. 40 кошуу 1. Анткени 40 кошулган 1 бул 41ге барабар. Эч нерсе өзгөргөн жок. Бир гана башкача түрдө жазып алдым. Эми ушуга кошобуз 9ду. Жана бул касиетти колдонуп 40 кошулган 1 эмес, 1ге 9ду кошуп, андан кийин 40ты кошобуз. Ушул учурда дагы да оңой болот. Демек, жазып алалы 40 кошуу 1 кошуу 9 дейбиз дагы. Ушул 9 менен 1ди бир топ кылып, топтоштуруп, андан кийин 40ка кошобуз. 1 кошуу 9 бул да оңой, бул 10го барабар. Демек, 40ка ушул 40ка 10ду кошобуз. 4 ондукка 1 ондук кошобуз. 4 ондукка 1 ондук кошсок, жалпы биригип 5 ондук болот. Же болбосо 50 болот. Мына байкадыңарбы? Бул мыйзам, касиет кошуунун топтоштуруу мыйзамы. Мында бир нече сандарды кошкондо, аларды кашалардын жардамы менен каалагандай топтоштуруп, анан кошууга болот. Натыйжада сумма өзгөрбөйт.